Уялчак депутаттын тууганы добуш сатты деген шек менен кармалды. УКМКнын кызматкерлери тарабынан Жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин тууганы кармалды деп билдирди бүгүн 17 ноябрда Сотка пресс агенттигине күч түзүмдөрүндөгү өздүк булактар. Жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаев Левин районунан номер 26 округунан Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешине депутаттыгына талапкер болуп катталды. Буга чейин УКМКнын басма сөз кызматы Борбор калаанын тургуну алдыдагы Жогорку кеңешке шайлоочуларды сатып алуу үчүн Бишкектин үй комитеттерин жана райкомдордун мыйзамсыз үгүт иштерине байланыштырды. Бишкектин тургуну райондук жана үй комитеттерине акча таратып жаткан жеринен кармалган. УКМКдан белгилегендей, кармалган жаран Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкердин жакын тууганы болуп саналат. Шектүү УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камалды. Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңештин депутаттыгына кандидаттардын биринин добуштарды сатып алуу фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын УКМК Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинде 192 беренесинин 2 бөлүгүндө каралган кылмыштын негизинде шайлоочуларды сатып алуу фактысы боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталган сотко чейинки өндүрүштүн алкагында шайлоочулар арасында акча каражаттарын бөлүштүрүү учурунда Бишкек шаардын бир мандаттуу округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлердин биринин ишенимдүү адамы Кыргыз Республикасынын жараны кармалды. Такталгандай, Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңештин депутаттыгына кандидаттын жакын тууганы болгон Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамын бузуу менен Бишкек шаарынын райондук жана үй комитеттеринин айрым төрагаларын мыйзамсыз үгүт иштерин жүргүзүүгө шайлоочуларды акчалай сыйлык алуу үчүн сатып алууга көндүргөнү аныкталды. Ыкча миликтөө иш-чараларын жүргүзүүнүн жүрүшүндө соттун санкциясы менен 2021 жылдын 16 ноябрында акча каражатын бөлүштүрүү учурунда пара менен кармалган жаран добуштарын сатып алуу фактылары боюнча төгүндөлгүс фактылар табылган. Ошол эле учурда жарандын жана анын унаасын тинтүүдө шайлоочулардын дареги көрсөтүлгөн тизмеси менен ири суммадагы акча каражаты табылган. Сурактын жыйынтыгы менен кармалган жаран Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 98 беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда жогорудагы фактыларды аныктоо жана документтештирүү, ошондой эле шайлоочуларды сатып алуунун жогорудагы мыйзамсыз схемасына тиешеси бар башка адамдарды аныктоого багытталган тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө.